ойын дүниеге таңғажайған ер азаматтардан болып жүргенге біз тілектеспіз. Жалпы Аманбаев айыл өкіметінің атынан сізге ушу байгебизди сыйлыгыбызды тартқылап коелу. Рахмат көңіл бурганыңыздар үчүн. Мынакей Ешиев Карипбек мырзага Аманбаев айыл аймагынын атынан bir аргымак экен күлүк мингизилип атат. Келиңиздер. Кылча коелу. Мына эми кыргыз элине кылган эмгегиңиз үчүн ушул улуттук оюн көкбөрүнү даңазалап мына дүйнөгө таанылып аткан биздин көкбөрүчүлөрүбүз баарыңыздар мына ушул жерде турган ушундай сый урматка татыктуусуздар. Бар болуңуз Карипбек ага. Такымыңыз талыбасын. Ат жолунда аман болуңуз. Кичүү муундарга мыкты оюндарды тартуулап бар болуңуз. Мына ушундай бир жакшынакай сый урматтан кийин мына сыйлоо аземибизге өтөлү. Кейинки сөздү Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын президенти азыр Бишкек шаарынын вице-мэри мына ушул ат майданды дайындап барыбызга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берген Бишкек шаарынын вице-мэри Ырсалиев Жамалбек агабызда сөз. Келиңиз. Кол чалып туралы. Assalamu alaikum. Урматтуу бүгүнкү көкбөрүнүн көрөрмандары, биринчиден баардыгыңыздарды бүгүнкү мырзалардын байрамы менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Бишкек шаардык мэриясынын жана өзүңүздүн атынан мэрибиз Айбек Жашбековичтин атынан сиздерге дагы алдыда албан ийгиликтерди, улуттук оюнубуз болгон көкбөрүнүн ар дайым ушул кыргыз элине тартуулап, Кудай буйрса дагы жакшы эл аралык деңгээлдеги жеңиштерге жетишиңиздерге чын жүрөктөн тилектешпиз. Кудай буйрса стадиондун дагы бул улуттук Аккула ат майданынын да курулушу жакында башталат. Ошону менен бирге ушул жерге колизей салынып, чоң жакшынакай көкбөрү оюн үчүн шарттарды түзүүгө аракет кылабыз. Каражат булагы баары чечилген. Буйрса жакында жазында март айынан баштап ушул жерде курулуш иштери менен кошо баардыгыңыздарга жакшы шарт түзүп, элибиз үчүн, жерибиз үчүн, көкбөрүнүн күйөрмандары үчүн колубуздан келген аракетибизди жасайбыз. Дагы бир жолу ушул айыл өкмөттөр аралык чоң мелдештеги жеңишке жетишкен Аманбаев айыл өкмөтүн экинчи орунга ээ болгон Кара Шорок командасын биздин жалпы мэриянын эмгек жамаатынын атынан баарыбыздын атыбыздан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Күйөрмандар дайыма ушинтип көп келип, көкбөрүнү алдыга сүрөп, кыргыздын улуттук оюндарын дүйнөгө даңазалай берели. Чоң рахмат баардыгыңыздарга. Кол чабыңыздар. Эң башкысы ошол ат майданда курулуш иштери башталат деген сөз үчүн дагы бир кол чабып бериңиздерчи. Ай баракелде. Анда эмесе мына ушул иш чараны уюштуруп